Арзан жер үй издегендер барбы? Анда бул видеонун аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Артында турган 4 бөлмөлүү жер үй 8 сотук жер тилкесинде жайгашкан. Сатыла турган баасы 2 миллион 200 миң сомго бааланууда, бир аз кеми болот. Содалашуу сөзсүз болот достор. Эгер жакшы содалаша турган болсоңуздар, түшүп берүү жолдору жакшы эле каралган. Эми беш кошкон эл жашайт. Бул жерде светтер келген, суу жакындап калган, сугат суу. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын, медресе дагы бар экен. Эң узагы ушу медресе 600 метр нары турат дейт. Калгандары ошол 300-400 метр эле экен. Мечит, мектеп, бала бакчаларга. Бул жаңы конуш. Кайсыл жерде жайгашкан, кантип барабыз дей турган болсоңуздар, учурда От Садыр айыл өкмөтүнө карап калды, Сары Колот деген айылда жаңы конушта достор. Жүрүңүздөр эми көчө тараптан бир келүү жолдорун тартып көрсөтөлү, андан кийин сөзүбүздү дагы ушул жерден улантабыз. Учурда мен Сары Колот айылынын борборунда турамын. Бул жакта Россия нефть заправкасы 200 метр менден алыста. Бул жакта болсо эски Сары Колот айыл өкмөтүнүн имараты бар. Бул көчөнүн аталышы Эргешев Токур көчөсү. Ушунан түз 200-250 метрдей дөңсөгө чыксаңыздар, трансформатор бар. Ошонун оң тарапка бурулган көчө менен бара бересиздер. Бул жактан болсо Кара Суу базарынан 10 километр бери чыгып келе бересиздер достор. Кыскасын айтканда, ысык маалыматтарды жеринен беребиз. Жүрүңүздөр. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз чыктыңыздарбы, андан кийин оң тарапка буруласыздар. 150 метрдей жүргөндөн кийин кайра мына ушул үйдү көрүп алыңыздар. Чатыры өзгөчө жабылган, ошонон сол тарапка бурулуп 50 метр чыксаңыздар, мына ушул үйдү көрөсүздөр экинчи катарда. Эми 5-6 жыл мурда салынган экен. Өздөрү бир аз жашагандан кийин Москвалап кетип, ошондон бери эч ким жашабай турат. Эми өзүңүздөр бир катар актап сырдап, айланасын тосуп дегендей жакшы жашоого кирише бересиздер. Бул жакта мына даяр тандыры барынан жаап жейсиздер. Бул жакта бир аз ташы бар экен, эми каалагандай иштетип аласыздар буюрса. Ажатканасы даяр. Чек араңыздар ошол ажатканадан түз бул жагына бир 20 ашыгыраак 25 метрдей эсептейсиздер. Мына ушул тандырдын артынан биз келген көчө тарапка чейин чек аралар такталган. Буюрса документтери сиздерге сразу өткөрүлүп берилет. Ошол Г формасында кире бериш жайы, панорамный терезелер орнотулат. Буюрса киргенде мына стоячка коюлган. Эми 2 бөлмөсү бүткөн. 2 бөлмөсү толук курулушу аяктай элек. Бүткөн бөлмөсүн көрсөтөлү. Бул жакта гана бисмиллахир-рахманир-рахим куттуга көргө сиздерге насип кылсын. Кирди чыкты 2 бөлмөдөн турат достор. Узун туурасын айта турган болсок 4кө 3,5, кыш пешкеси ортолукта. Бир аз эле отун менен тамагыңыздар бышат экен. Эми ичкерге кире турган болсок, бул жагы спальни, конок келсе конок тосуучу жай, убактылуу да эми бүткөн комнатасы ушулар. Гипсокартондун негизинде ар кандай формаларга келтирилген. Күн чыгыш тараптан жана түштүк тараптан 2 терезеси орнотулган. Акталган, сырдалган шпаклевка тартылып тур достор. Асты болсо жанагындай пол болгон достор. ОСБ деп кое берет, ДСБ. Эми бул жагында болсо мына узун туурасы 6га 3,5 болгон. Зал конок бөлмөсү шыбалган достор. Асын эми пол кылып аласыздар. Чорный потолок болгон, 2 терезеси күн батыш тарапты карап турат. Андан кийинки бул бөлмөгө кире турган болсок, бул бөлмөсү чакан детский комнатасы. Эми каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот. Балким кухня кылып аласыздарбы? Айтор ыңгайыңыздарга, планыңыздарга жараша өзүңүздөр ремонттоп, жакшылап жашай бересиздер. Эми ошол сугат суу 200-300 метр жерден тартып келсеңиздер болот. Бактарактар көктөп турат. Коңшуларга келген, бер тартып алсаңыздар болот. Свет келген. Мындан 50 метр нары жүрсөңүздөр, тетиги жерде трансформатор турат достор. Негизи трансформаторлорго бүт бардык топтомойлорго үйдүн ээси акчасын берип, жакшы коңшулар менен мамилелеш болуп турган учуру. Биз анда бул чыгарылышта жыйынтыкта жатып, мечит, мектеп, бала бакча, медреселерге жакын экендигин, акыркы ошо 2 миллион 200 миң сомго бааланып жаткандыгын, содалашуу сөзсүз боло тургандыгын айтып өтөлү. Варианттары жок, накталай акчага бааланууда. Эгер жакшы сунушуңуздар боло турган болсо, экран астындагы телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Беш кошкон ынтымактуу эл жашайт достор. Мындан негизги трассага чыга турган болсоңуздар, бир 500 метрдей жүрөсүздөр. Ага деле жетпейт. Бул жагы Кара Суу базары, Кара Суу шаары, андан түз бул жагынан чыгып кете турган болсоңуздар, От Садырдын аймагына өтүп барасыздар. Жанагы трасса Ош өзгөн, Ош Бишкек трассасына чыгып кетесиздер. Таш арык, Жарооз аркылуу. Ошол эми
Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Биз толук маалымат бергенге аракет кылдык. Кандайдыр бир маалымат жеткиликсиз болсо, экран астындагы ээсинин номерине чалып, дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Үй издегендер үйлүү болсун. Ушундай арзан үйлөрдү издегендерге бул видеону жөнөтүп коюңуздар. Аманчылыкта жолугушканча.